Илим алуунун маанилүүлүгү. Ар бир уруудан бир жамааттын динди жакшы үйрөнүшү керек эмес беле? Эгер билбесеңер, илимдүүлөрдөн сурагыла. Хадистер. Ким илим алуу жолуна түшсө, Алла аны бейиштин жолуна багыттап коет. Периштелер илим алып жүргөн адамдын ишине ыраазы болуп, алардын жолуна канаттарын төшөйт. Илимдин бир бөлүмүн үйрөнгөнүң 100 рекет намаз окуганыңдан дагы жакшы. Илимди Кытайдан болсо да алгыла. Илим алуу ар бир мусулманга парыз. Илим казына. Бул казынанын ачкычы суроо. Сурагандан тартынбагыла. Анткени илим тууралуу суралганда 4 адам сооп табат. Сураган, жооп берген, аларды уккан, аларды сүйгөн. Сабатсыз адам сабатсыздыгына ыраазы болуп турбасын. Алым да унчукпай илимин катып жүрө бербесин. Бир алымдын илим үйрөткөн отурушуна катышуу 1000 рекет намаз окугандан, 1000 оорулуунун ал-абалын сурап баруудан жана 1000 жаназа намазына катышуудан дагы жакшыраак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сөздөрдү айтканда, сахабалар андан сурады: "О Алланын элчиси, алымдын сабагына катышуу жалгыз отуруп Куран окугандан да жакшыбы?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Илимсиз Куран окуу адамга пайда алып келеби?" деп жооп берди. Ислам динин жандандыруу максатында илим алуу менен алек болуп жүргөн өлгөн адам менен пайгамбарлардын ортосунда бейиште бир эле даража айырма болот. Сахабалардын жана алымдардын сөздөрүнөн. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: "Илим алууда бир аз кордолдум, бирок илим алгандан кийин даражам көтөрүлүп зор болдум." Чынында Ибн Аби Мулайка мындай дейт: "Ибн Аббасты көргөнүмдө, андан дагы сулуу жана сымбаттуу бирөөнү көргөнүмдү жана көрөрүмдү элестете албадым. Ал атасы Азирети Аббастай радиаллаху анху сымбаттуу адам эле. Сүйлөгөндө баарынан ачык жана жеткиликтүү сүйлөчү. Фатва бергенде да адамдардын эң аалым экендигин көрсөтчү." Ибн Мубарак мындай дейт: "Илим албаган адам өзүндө улуулук издегенине жана өзүн улуулардан деп эсептегенине таң калам." Бир философ илим үйрөнүүнү каалап туруп үйрөнө албаган же шарты болуп туруп үйрөнбөгөн адамдарга боорум ооругандай, башкаларга боорум оорубайт дейт. Абу Дарда илимдин кичинекей бир маселесин үйрөнгөнүм мен үчүн бүтүндөй бир түндү ибадат менен өткөргөндөн дагы маанилүү деп айткан. Абу Дарданын дагы бир сөзү төмөндөгүчө: "Устат менен шакирт жакшылыкта орток. Алардын сыртындагылардын чиркейдин канатын чалык кайры жок. Же алым, же шакирт, же угуучу бол. Булардын сыртында төртүнчү бир топко кошулуп калба. Анда жок болуп кетесиң." Ата рахматуллах алейхи мындай дейт: "Бир жолу талим жыйналышына катышуу 70 керексиз сөздөр сүйлөнгөн жыйналыштын күнөөлөрүнүн кечирилишине себеп болот." Имам Шафинин бир сөзү: "Илим алуу бардык нафил ибадаттардан дагы жакшыраак." Фикх алымы Абу Мухаммад Абдулла бин Абдул Хакам мындайча баяндайт: "Бир күнү Имам Маликтин алдында сабак окуп жатканыбызда бешим намазына азан айтылды. Нафил намаз окуу үчүн китебимди жаптым. Устазым Имам Малик мага карап кыйкырды: "Эй жигит, бул жерде окуган сабагың туруп барып окуган нафил намаздарыңдан алда кайда жакшыраак." Илим үйрөтүүнүн маанилүү орду. Аяттар. Акыйкатта момундардын баары толугу менен жоого аттанулары шарт эмес. Ар бир тайпадан дин илимин үйрөнүп, алар жоодон кайтып келген кезде алардын такыба болуусу үчүн эскертишип туруулары керек эмес деп ойлойсуңарбы? Бул аяттагы эскертүүдөн талим берүү жана туура жолду көрсөтүүнүн важип экендиги түшүнүктүү болот. Ошол убакта Алла китеп берилгендерге аны адамдарга түшүндүрүүгө, жашырбоого убада бересиңерби деп алардын убадасын алды. Бул аятта илим үйрөтүү парз экендиги ачык айтылат. Ошондо да алардын бир бөлүгү билип туруп чындыкты жашырышат. Бул аятта болсо
чыныгы илимди жашырып, үйрөтпөй коюу арам экендиги баяндалган. Ошондой эле башка бир аятта илимди жашырбоо керек болгондой эле күбөгө өтүүдөн да качпоо зарылчылыгы билдирилген. Күбөгө өткөнүңөрдү танып жашырбагыла. Ким аны жашырса, жан дили күнөөгө батат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Алла Таала пайгамбарлардан алган уаданы алымдардан да албастан эч бир алымга илим бербейт. Ал уада илимди элден жашырбай үйрөтүү. Дагы бир аятта мындай деп айтылат: Акыйкатта мен мусулмандарданмын деп. Адамдарды Аллага чакырып, өздөрү да жакшы иштерди жасаган адамдан жакшы сөздүү ким бар? Адамдарды эгеңдин жолуна данышмандык жана көркөм өгөт аркылуу чакыр. Ага жазууну, данышмандыкты, Торатты жана Инжилди үйрөтөт. Бул баян Ихя Улумиддин китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.